Агасы оппозиция, иниси позиция. Эки бир тууган жогорку кеңештен орун алды. Бүгүн 26 майда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова жаңы депутат болуп келген Нургазы Айдаровго депутаттык белги жана күбөлүк тапшырды. Ал Өнүгүү прогресс фракциясынан мөөнөтүнөн мурда мандатын тапшырган Исхак Масалиевдин ордуна келди. Нургазы Айдаров мурда партиянын тизмесинен чыгып калган, бирок сот аркылуу өз укугуна кайра ээ болгон. Ал 1966 жылы Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айылында туулган. 2010-2015 жылдары аралыгында Ата журт фракциясынан жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болгон. Ал эми Нургазы Айдаровдун иниси Салайдин Айдаров учурда Кыргызстан саясий партиясынан депутат. Буга чейин Аскар Акаевдин уулу маркум Айдар Акаев жана кызы Бермет Акаева жогорку кеңешке депутаттык мандат алышкан, бирок ошол кездеги бийликтин алмашуусунан улам ишин уланткан эмес. Чүйдө уулу атасынын сөөгүн темир бакка салып өрттөп салган. Сокулук районундагы үйлөрдүн биринде 73 жаштагы жарандын жансыз денеси табылган. Анын сөөгүн уулу темир бакка салып өрттөп салган. Бул тууралуу Чүй ОЮБ Назар Ньюска билдирди. Маалыматка ылайык 2020 жылдын 20 май күнү Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү өзү тейлеген аймакта алдын алуу иштерин жүргүзүү учурунда жергиликтүү жашоочулардын биринин жансыз денеси өз үйүндө жашырылгандыгы тууралуу ыкчам маалымат угуп, текшерүү иштеринин жүрүшүндө жогорудагы маалымат такталып, дароо 20 май күнү болжол менен саат 23:30 чамаларында Сокулук районунун ИИБдин нөөмөт бөлүгүнө окуя тууралуу билдирген. Бул маалыматтын негизинде Сокулук ИИБдин ыкчам тергөө тобу көрсөтүлгөн дарекке чыгышып, Сарбан айылындагы үйлөрдүн биринен адамдын күйгөн жансыз денесин табышкан. Териштирүүнүн учурунда ал 73 жаштагы ТВ аттуу жаран экендиги аныкталып, окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130-беренеси боюнча катталган. Сотко чейинки өндүрүш иштеринин жүрүшүндө каза болгон жарандын 44 жаштагы уулу суралып, ал болжол менен 1 ай мурун атасынын кокусунан жүрөгү кармап каза болуп калганын айтып, ал тууралуу тиешелүү органдарга кабар бербестен үйүндөгү темир бочкага салып өрттөп салганын билдирген. Кошунасы көп убакыт дайынсыз болуп кеткенин байкашкан айыл жашоочулары бул тууралуу милициянын аймактык тескөөчүсүнө кабарлашкан. Учурда жогорудагы өлүмдүн келип чыгуу себептерин аныктоо максатында зарыл болгон экспертизалар дайындалып, 44 жаштагы баласы убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Камчаткада кыргыз жарандары көп кабаттуу мекеменин чатырынан кулап кетишти. Россиянын Петропавловск-Камчатск шаарында Кыргызстандын жарандары кырсыкка тушугушкан. Натыйжада алардын бири көз жумду. Бул тууралуу маалымат Россиянын Камчатка аймагы боюнча тергөө комитетинин сайтына илинди. Маалыматка ылайык 25 май күнү кечинде коопсуздук техникасы жана коргоо шаймандары жок эки жумушчу 1984 жылы туулган Кыргызстандын жарандары көп кабаттуу мекеменин чатырын оңдоо учурунда кулап кетишкен. Алардын бири окуя болгон жерде көз жумган, экинчиси алган жаракаттары менен ооруканага жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Капиталдык оңдоо фонду жана Бумагин ЖЧК Петропавловск-Камчатск шаарында Геологическая көчөсүндө 2020 жылы чатырды оңдоо боюнча келишим түзүшкөнү аныкталды. Тергөөчүлөр окуянын бардык жагдайларын аныктоо максатында бир катар текшерүү иш-чараларын жүргүзүшүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Ашанын уулдары эртерээк эстерине келбесе, анда Жолдубаева көптөгөн эл билбеген фактыларды айтып чыгышы мүмкүн. Facebook социалдык тармагынын Беспредел KG баракчасы Алмаз Атамбаевдин уулдары Сейит менен Кадыр Атамбаевдер тууралуу билдирүү жазып чыкты. Баракчанын билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Атасына душман болгон Кадыр жана Сейит Атамбаевдер арты кылам деп тыртык кылып алыптыр деген лакап кептин чындыгын Алмазбек Атамбаев өзү да тастыктады эле. Эми анын уулдары Сейит жана Кадыр Атамбаевдер да аны биротоло далилдеп, бул лакап сөз бизге гана таандык деп патенттеп ала тургандай болушту окшойт. Мындай дегенибиздин себеби Ашанын эки уулу атасынан калган СДПК партиясын ичинен иридип, биротоло талкалана турган абалга алып келип коюшту. Ал партиянын саясий кеңешинин мүчөлөрүн тоготпой өз алдыларынча эле
СДПКнын атынан сүйлөшүп чечим чыгарып жатышканын Адил Турдукулов Кундуз Жолдубаева сыяктуу саясий кеңештин мүчөлөрүнүн нааразычылыктарын жаратты. Биз менен кеңешип коюшса эмне болот эле деген сыяктуу таарыныштарын билдирип чыгышса да, эрке уулдар көңүл буруп коюшкан жок. Кайра тескерисинче алар өздөрүнүн фейк троллдору аркылуу Кундуз Жолдубаеваны саткын деп аташып, биротоло көчөгө сүрүп чыгарышты. Мына ушунун өзү Ашанын уулдары эч качан жакшылыкты сезе алышпай турганын далилдеди. Кундуз Жолдубаева Алмазбек Атамбаевдин жанында өтө оор күндөрдө чогуу болгон болчу. Аны ачык тартынбастан колдогон, коргогон дагы. Ошого карабастан Сейит жана Кадыр мырзалар аны эми көчөгө калтырып олтурушат. Мунун өзү жигиттикке да, адамдык абийирге да туура келбеси керек. Анын үстүнө Кундуз айым жөн айым эмес. Анын да билген көп сырлары бар. Эгер Ашанын уулдары эртерээк эстерине келбесе, анда ал көптөгөн эл билбеген фактыларды айтып чыгышы мүмкүн деп жазылат билдирүүдө. Депутат Жанар Акаев парламентте жыштык сатуудагы коррупция боюнча сүйлөгөн сөзүнө премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев жана прокуратура жооп бергендигин айтып, аларга өз пикирин түз эфирден билдирди. Премьер-министр мен Жанар Акаевди өз абийирине койдум деди. Эгер абийир тууралуу сөз кыла турган болсок, Абылгазиевдин тушунда маалыматтык коопсуздукту эске албай туруп, жалаң казакстандык уюлдук операторлорго биздин жыштыктарды бекер бергендиги факт. Ошонун айынан учурда 5 адам абакта олтурат. Алардыкындай абалга жакынкы күндөрү жогорку кызматтагылар да түшөт. Балким азыр кандайдыр бир саясий колдоо алып алышыңар мүмкүн, бирок жоопкерчилигин жакындап калды. Ошол эле убакта КТ Mobile деп өзүнчө уюлдук оператор ачып, Мегакомдун бюджетинен 345 миллион сомду бөлдүртүп, ал компанияга Абылгазиевдин өзүнүн бажасынын уулун жетекчилик кызматка койгон. Акыры келип ал компаниядагы банкроттук абалга кептирди, иш жүрбөй калды. Ал үчүн ким жооп берет? Ошондой абийир жөнүндөгү маселени ким козгош керек? Деди Акаев. Ал ошондой эле прокуратуранын жыштыктарды ордуна мурда эле кайтарганбыз. Жанар Акаев биздин мээнетти өзүнө менчиктеп жатат деген сөзүнө да токтолду. Биз жыштыктарды кайтарганбыз дедиңер. Кайтарууга милдеттүүсүңөр. Бул силердин күнүмдүк жумушуңар. Жумушуңарды жасашыңар керек, болбосо жооп бересиңер. Аны эмне үчүн мурда ачыкка чыгарбай басып жаттыңар? Же маалыматты билинбей калышы мүмкүн деп жашырдыңарбы? Элге ачык айкын билдирип, биз жыштыктарды тараттык деп маалымат беришиңер керек болчу, деди Жанар Акаев. Сөзүнүн соңунда депутат прокуратура өкүлдөрүнө бир топ суроолорду калтырды. Ушунчалык ыкчамдык менин ар бир сөзүмө жооп бердиңер. Бул кылганыңар жакшы. Ушундан пайдаланып мени жана бардык элди кызыктырган сенсациялуу суроолорго да жооп берип койсоңор. Дача суу боюнча иш эмне болду? Батукаевдин маселеси эмне болду? Бажыдагы контрабандалык чуулгандуу иштер эмне болду? Ушул маселелерге жоопту эл күтүп жатат, деп Жанар Акаев сөзүн аяктады. Эске салсак, жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев байланыш чөйрөсүндөгү мыйзам бузууларга тиешеси бар болушу мүмкүн экендигин билдирген. Ага жооп кылып премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев ага карата айтылган сөздөрдүн баары имиш сөздөр экендигин билдирген. Менин аброюма өкмөттүн дарегине сөздөр айтылды. Алардын баардыгы имиш сөздөр. Бул Жанар Акаевдин өзүнүн айбиринде. Муну саясатка айландырбаш керек деген Абылгазиев. Япония Кыргызстан менен кошо 10 өлкөнүн жарандарына кирүүгө тыюу салды. Япония бийлиги COVID-19 пандемиясынан улам Кыргызстан жана дагы 10 мамлекеттин жарандарын өз аймагына кирүүгө чектөө киргизди. Маалыматка ылайык аталган чечим 27 майда күчүнө кирет. Тизмеге Индия, Пакистан, Бангладеш, Аргентина, Сальвадор, Гвинея, Гана, Түштүк Африка Республикасы, Афганистан жана Тажикстан бар. Бул өлкөлөр тыюу салынган мамлекет жана аймактардын катарына кошулгандыгын Япониянын ТИИМинин расмий сайтына жарыяланган. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандык активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда 26 майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул тапта камакта жаткан экс-депутат Мербек Мискенбаев да партиянын катарынан чыкканы белгилүү болгон. Партиянын өзгөчө саясий кеңештин мүчөлөрүнүн ортосунда чечилгис карама-каршы ойлор түптөлүп калыптыр. Ошондуктан партиянын ичинде бир пикирге келүү оор, керек болсо мүмкүн эместей сезилди. Ошондуктан мен партиядан чыгууну чечтим. Менин пикиримде жаңы партия түзүүнүн кажети жок болчу. Тескерисинче тарыхы бар партияны күчтөндүрүүгө аракет кылыш керек эле, деди Турдукулов.
Өткөн аптада Алмазбек Атамбаевди колдогон СДПКда ичара ажырым пайда болгону ачыкка чыгып, Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаев Кыргызстан социал-демократтары партиясы менен саясий ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина аталган партия жаңы түзүлүп каттоодон өткөнүн, мындан ары ал партиянын бардык иш-чаралары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асель Кодурановасыз өтө турганын билдирген. Карамушкина муну жогоруда аталгандар Атамбаевди колдобой калышканы менен түшүндүргөн. Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева бул маселелер боюнча партиянын саясий кеңешинин жыйынынан соң түшүндүрмө берерин айткан. Турдукулов саясий кеңештин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу окулганын айтып, мурдагы президент кыйын учурда партия биримдикте болсо болмок дегенин кошумчалады. СДПКнын мурдагы лидери Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын август айында Кой Таш окуясында камакка алынып, оор кылмыштар үчүн айыпталып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушундагы лидер партия болуп саналган СДПК мурдагы жана азыркы президенттердин ортосундагы саясий тиреш учурунда да экиге бөлүнгөн. 2018 жылы түзүлгөн Атамбаевсиз СДПК саясий кыймылынын жетекчиси, СДПКнын мурдагы мүчөсү Сагынбек Абдрахмановду Юстиция министрлиги 2019 жылы СДПКнын лидери катары каттап, партиянын дарегин өзгөрткөн. Ал эми Алмазбек Атамбаевди жактаган тарапты депутат Асель Кодуранова убактылуу жетектеп калган.